Куатбек Айлчевич, айтсаңыздар, Токмок шаарында быйылкы кышка даярдык кандай болуп атат, билесиздерби ситуацияны? Мага деген Токмок шаарынын депутаттарынан кат келди да, быйылкы кышка даярдык жок, бизде карыз болуп, проблема болуп, шаардын баары без отопления калат окшойт деген коопсузданган кат келиптир. Уруксат берсеңиз, Эльвира Жыргалбековна. Токмок боюнча бүгүнкү күндө туура айтасыз, проблема бар муниципалитетте. Себеби ал жерде ошол жанакы элдин карызы бар, бүгүнкү күндө 33 миллион сом. Биз жыл сайын жергиликтүү бюджетке, республикалык бюджеттен биз жардам берип келатканбыз. Азыр министрде бул маселеде каралып атат. Мэр менен бир нече жолу жолугушуу болду. Кеп эмнеде болуп атат? Не дейсиз? Кеп эмнеде болуп атат азыр? Эмнеге чечилбей жатат? Ал жерде биринчи кезекте ошол жергиликтүү органдар өздөрүнүн кирешесине жараша корголгон беренеден кийин приоритеттүү түрдө коммуналдык услугаларды бюджетинде караш керек. Тилекке каршы шаардын мэриясаны биринчи кезекте башка беренелерге караган, ал эми ошол айырмасын республикалык бюджеттен баягы жыл сайын жардам көрсөтүп келаткандыгы үчүн ошол республикалык бюджеттен берет деп алар караган эмес. Бүгүнкү күндө ал маселе финансы министрликте министр менен бир нече жолу айтып кеттим, жана чогуу мэр менен. Ошондо республикалык бюджеттен 33 миллион сурап атышабы? Ооба, ал жерде билесиз го. Бересиздерби? Ал жерде жана тарифтин айырмасын өкмөт каржылап берет деген бар токтом. Ошонун негизинде алар ошо республикалык бюджеттен бүгүнкү күндө жардам сурап атышат. Куатбек Айлчевич, бүгүн мына 1 ноябрь эмки жумада суук болот деп атышат. Токмок шаарында отопление болобу, жокпу? Кыскача айтып койсоңуз. Чүй областынын полномочный представитель орун басары бар, айтып койсун. Рұқсат берсеңиз. Жакшы, рахмат. Азыр эле айтылып өтүлгөндөй, ошол тарифтик саясаттын ортосунда айырманы Минфин төлөп беребиз деген маселе боюнча маселе жүрүп атат. Бул жок, кечиресиздер, ортодо азыр Минфин, өкмөт, вице-премьер үчөөңөр бириңерди айтып атасыздар. Мага келген кат боюнча дагы бул ноябрь, декабрь 18-жылдын карыздары окшойт, ошондойбу? 18-жылдын 2 айдын карызын айтып атасыздарбы? Быйылкы жылдын карызы. Быйылкы жылдын да карызы бар да. Ошондо деген январь, февраль, марттыкы турат окшойт, Бирок отопительный сезон мисалы 18-19 жыл ал ошол ноябрдан баштап апрелге чейин ал каралган, ал толугу менен жабылып келген. Азыркы күндө булардын карызы ошол 19 жылдын жарым бөлүгү, анан мына жылдын аягына чейинки ошол карыздар болот. Ал жерде социалдык объектилердин бардыгы жабылган. Республикалык бюджетте каржыланган, анан кийин социалдык больница, мектептер алардын баары жабылат. Бул жерде ошол индивидуальный сектордун элдин карызы айырмасын биз 4 сом. Эми алар мэрия соттошкончокту дагы бир жыл өтүп кетет. Ортодо деген Токмоктун баарын үчтө отурусканмок белеңиз. Жок, бул маселени азыр айтып атпайм биз. Азыр карап атабыз. Буюрса маселе ошол 33 миллиондун баары болбосо да кандайдыр бөлүгүн биз республикалык бюджеттен беребиз, чечилет. Эмки жумада чечилеби? Буюрса. Они не замерзнут же, да? Конечно, ага барбайт. Эми стенограмма үчүн сурап койдум да. Рахмат, анда жоопту күтөбүз, Рахмат.